Бишкектик окумуштуу Кубанычбек Турганбаев өзүнүн турак жайын илимий ыкма менен тургузган. Мында ар бир шайманы шайкеш орнотулган. 4 жылдын ичинде курулуш материалдары тууралуу маалымат чогултуп, каражаттын азайышы менен турак жайын жылуулоо үчүн 250 000 сом насыя алган. Я сам жил в Италии год, работал там. Мен Италияда 1 жыл жашап иштеп келдим. Ал жакта абдан сапаттуу көп жылдарга чыдамдуу архитектуралык курулуштарды көрдүм. Менин турак жайым дагы кылымдарга чыдашы үчүн жылуу, ыңгайлуу үй куруу боюнча пикири жаралды. Впечатление, что надо строить дом основательно, чтобы в этом доме было уют, тепло и чтобы он стоял веками. Алган насыяга Кубанычбек энергияны үнөмдөөчү жабдууларды орноткон. Мисалга жылытуучу меш. Берген жылуулугу чоң аянтты кучагына алып, отунду асталып кылат. Если раньше я на старом доме отапливал 70 квадратных метров. Эгер башында мен эски үйүмдө 70 чарчы метр аянтты жылытуу үчүн 3 тонна көмүр жаксам, жаңы мештин жардамында кыш ичи 220 чарчы метр аянт үчүн 3 тонна көмүр сарптайм. С 3 тоннами угля я могу отапливать в течение зимы 220 квадратных метров. Үйдүн курулушу дээрлик даяр. Бир гана дубалдарын эки тараптан жылуулоо зарыл. Ал үчүн Кирсев программасынын алкагында грант алуу үчүн энергия үнөмдөөчү шарттарга ылайык келген жабдууларды орнотуу зарыл. Кубанычтын үйү талап кылынган шарттарга жооп бергендиктен үй ээсине насыянын $892 кайтарылып берилген. На сегодняшний день у нас в Кыргызстане очень много домов, которые... Бизде Кыргызстанда көпчүлүк турак жайлар энергияны үнөмдөөчү технологиясы жана жылытуучу каражаттары жок курулууда. Бул энергиянын ашыкча сарпталышына мажбурлайт. Ал эми биздин долбоор үйлөрдү жылуулап, ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө өбөлгө түзөт. Как бы очень большую потерю энергии дает. Кубанычбектен башка 5 турак жайдын жана батирлердин ээлери грант алышкан. Алар жылуулук түтүктөрүн алмаштырып, кондиционер алууну каалашкан. Бирок бардык жабдууларды орнотуу үчүн маяналарынын көлөмү тоскоол болуп келген. Алынган насыя гана кыска убакытта үйдү жылуулаган жардам берген. Я получил кредит в Демирбанке. Мен Демирбанктан 140 000 сом насыя алып, үйдүн тамын жана дубалдардын сыртын пенопласт менен жылууладым. Каражат жеткен жок. Гранттын жардамында 1 айда үйдү толугу менен жылууладым. Азыр турагым абдан жылуу. Энергия аз сарпталат. Асаналы $575 грант алган. Бул кредиттин 20% түзөт. Ал насыяны 2 жылдын ичинде кайтармакчы. Ага ылайык Асаналы ай сайын 7800 сомдон төлөйт. Аба ырайынын суукташы менен жашоочулар жылытуучу электр каражаттарын колдонушат. Өзгөчө кечке жуук электр чубалгаларына күч келип, авариялык өчүрүүлөр орун алууда. Көпчүлүк тургундар суук бөлмөлөрдө отурганга аргасыз. Мындан улам электр энергиясын үнөмдөө учурдун талабы.